Өлкө башчысы парламентте жасаган кайрылуусунда республикага киргизилген өзгөчө кырдаал, айрым райондор жана 3 шаарда иштеп жаткан өзгөчө абал тартибине токтолду. Мамлекет жетекчиси кечээ кол койгон жарлыкка ылайык өзгөчө абал айдын аягына чейин узартылган. Президент мындай кадам эңириде калк саламаттыгы үчүн жасалып жаткан аракет экендигин айтты. Ал азыр өзгөчө абал режимин алып таштасак, медиктердин күнү түнү жасаган мээнети, тартип сакчыларынын эмгеги, жалпы коомубуздун буга чейин жасаган аракеттери текке кетерин белгиледи. Таразанын bir жагына жарандарыбыздын ден соолугу жана өмүрү, экинчи жагына экономика жана киреше маселеси коюлду. Мына ушундай катаал сыноону баштан кечирип жатабыз. Мамлекет башчысы катары мен үчүн жалпы коомдун ар бир мекендешимдин ден соолугу кымбат. Ошондуктан бул чечимге бардым. Мындай чечим кабыл албасак, бул кесепеттин терс таасири узак убакытка чейин тийиши мүмкүн. Өлкөнүн келечегин абдан катуу доо кетирип алабыз. Мамлекет башчысы өзгөчө абалдын мөөнөтүн узартуу оңой чечим болбогонун, анткени бул режим бир топ чектөөлөрдү, ыңгайсыздыктарды, алган эмес калктын жашоо тиричилигинде кыйынчылыктарды жаратаарын белгиледи. Бул өңүттөн алганда тарап жаткан инфекция жарандардын күнүмдүк турмушун гана өзгөрүүлөргө кириптер кылбастан, өлкө турмушун да өзгөрттү. Өндүрүш ишканалары ишин токтотуп, жумушчу базары бош калды. Инфекциянын экономикага тийгизген таасири да олуттуу чыгымдар менен коштолгону турат. Өлкө башчы мындай кыйчалыш кырдаалда эң биринчи кезекте калктын аялуу катмарына кам көрүүнүн маанилүүлүгүнө токтолду. Азыркы кырдаалда эч ким колдоосуз калбайт. Муктаж болгондорго жардам берүү учурдагы эң көйгөйлүү милдет катары аныкталган. Мамлекет тарабынан жасалчу социалдык коргоонун бардык механизмдерин колдонобуз. Аялуу катмардагы жарандарды күнүмдүк тамак аш менен камсыз кылуу маселесин чечебиз. Пенсиялар, жөлөк пулдар, айлык акылар сакталат, өз убагында берилет. Өкмөт бул багыттагы иш-чаралар үчүн зарыл болгон резервтердин баарын колдонууга мүмкүнчүлүгү бар. Барыңарга белгилүү, бизде башка өлкөлөрдөгүдөй резервте коопсуздук жаздыгы болгон эмес. Өлкө башчысы өз сөзүндө жарандарды жоопкерчиликке чакырып, катуу тартипти сактоо зарылдыгын белгиледи. Себеби тобокелдиктерди баалабоо ден соолукка гана эмес, адам өмүрүнө да коркунуч жаратат. Бул учур улут камын ойлоп, атуулук жоопкерчиликти көрсөтүүнүн мезгили. Өз саламаттыгыбызга кам көргөнүбүз өлкө сактыгы үчүн өтө маанилүү. Ошондой эле президент түзүлгөн кырдаалдан улам жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоо мөөнөтү аргасыз жылдырылгандыгын, апрель революциясынын 10 жылдыгы алдын ала түзүлгөн пландагыдай белгиленбегендигин эске салды. Быйыл Улуу Ата мекендин согуштагы жеңиштин 75 жылдыгын белгилей турган жыл. Өлкөбүздүн тарыхында бул ыйык датага байланыштуу иш-чаралар да өзгөрүүлөргө учурайт. Дүйнөнү өзгөртүп жаткан бул кырдаал өлкөдө кайсы тармакта кандай көйгөй бар экенин ашкаралады. Коомдун саламаттыгын коргоодогу жана бул тармакта башкаруудагы көйгөйлөргө кап келдик. Саламаттык сактоо тармагы туташ реформа муктаждыгын турмушта бир ирет далилдеди. Мындан тышкары илим, билим тармагы да замандын жаңы чакырыктарын эске алып, жаңыртууну талап кылат. Президент тумоодон улам жаралган экономикалык каатчылыкты жоюу максатында эл аралык каржы мекемелери жана уюмдар менен тыгыз кызматташуу жолго коюлгандыгына токтолду. Кыргызстанга Бириккен Улуттар уюму, Дүйнөлүк банк, Эл аралык валюта фонду, Европалык кайра куруу жана өнүктүрүү банкы, Ислам өнүктүрүү банкы, Азия өнүктүрүү банкы, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча уюм, араб мамлекеттеринин фонддору колдоо көрсөтүп жаткандыгын айтты. Россия чыныгы союздаш мамлекет экендигин дагы бир ирет далилдеп, кыйын кырдаалдын алгачкы күндөрү аба майданы ачык бойдон тургандыгын, өнөктөш өлкөдөн каржылык жардам жана ооруну аныктоочу тест каражаттары алынып жаткандыгын билдирди. Андан башка да алыскы жана жакынкы шериктеш дос мамлекеттер жардам колун сунгандыгын билдирди. Ошол эле учурда бул жагдай ишке ашып жаткан ири долбоорлордун токтоп калуусуна себепчи болбошу керек деди. Өлкөнү санариптештирүү программасын ишке ашыруу токтобойт, булгуланат. Санариптештирүү боюнча акыркы 2 жылда жасалган иштин пайдасын бүгүнкү күнүмдүк турмушубузда көрүп жатабыз. Өлкө экономикасын, калктын турмушун жакшыртууга багытталган улуттук долбоорлорду уланта беребиз. Алар кечеңдеши мүмкүн, бирок Кудай буйруса үзгүлтүккө учурабайт.
Бұл долбоорлорду ишке ашыруу үчүн бизге көмөк берип жаткан донорлор да өз жардамын токтотпой турганын белгилешти. Президент коңшу мамлекеттерде жана бизге союздаш карым-катышыбыз тыгыз өлкөлөрдө өздөрүнүн аймагында өзгөчө абалдын мөөнөтүн узартып жаткандыгын айтып, өлкөдө коронавирус илдетине байланыштуу кырдаал оңой эмес экенин белгиледи. Ал биздин адистердин анализи боюнча Кыргызстанда ооруга туш болгон учурлардын көбөйүүсү апрель айынын экинчи жарымына туура келет деп божомолдонуп жаткандыгын айтты. Ар бир аймактагы абал дыкат иликтенип, ошого жараша чечимдер кабыл алынаарын белгиледи. Өкмөт жергиликтүү бийлик менен кеңешип, акыбал оңоло баштаган жерлерде айрым талаптарды жеңилдетебиз. Ишкери чөйрөнүн өзгөчөлүктөрүн эске алып, жумуш орундан жоготпоо максатында айрым субъекттерге уруксат берүү мүмкүнчүлүгү каралат. Бирок коркунуч азайбаган калктуу колунуштарды локализация жасап, ар бир айыл жана шаар үчүн өзүнчө режимди колдонууга барабыз. Президент өз кайрылуусунда чет жерде эмгектенип жүргөн мекендештер темасына да токтолду. Ал бул кыйын кезеңди ынтымак менен гана жеңүү мүмкүн экенин айтып, мекендештер кырдаалды туура түшүнүп, сабырдуулукту сактап, жасалып жаткан иштерди колдойт деген ишенимин билдирди. Чет өлкөлөрдө иштеп жүрүп, үйгө кайтып келүүнү каалаган ар бир боордошубуздун абалын түшүнүп турам. Чек аралар жабылганга чейин 6000ден ашык мекендешибизди Кыргызстанга алып келдик. Чек аралар азыр жабып, башка өлкөлөр сыяктуу эле биз дагы эң биринчи мүмкүнчүлүк пайда болоору менен алардын маселесин чечүүгө киришебиз. Бунун үстүндө азыр иштеп жатабыз. Президент өз сөзүн жыйынтыктап жатып, ушул кезге чейин тартипти сактап, өзгөчө абалды туура түшүнгөн кемеңгер элибизге ыраазычылыгымды билдирем деди. Анулай эле илдетке каршы иш-аракеттердин алдыңкы сабындагы биздин каарман дарыгерлерге, күнү-түнү тартипти көзөмөлдөп, коомдун сакчылыгында турган милиция жана чек ара аскер кызматкерлерине, элге жардам берип жаткан ыктыярчы ишкерлерге, кайдыгер эмес мекендештерге ыраазычылык билдирди. Амантур Шергазиев, Элдияр Асанбаев, Ала Тоо 24.